Карасаңыздар, могул жактан ички көчөнүн жолдору экен, көчөлөргө кирген. Мындай келет дагы могул көп кабаттуу үйгө келгенде такалат экен. Ушу көп кабаттуу үйдүн аркы жагында дагы бир көчө бар. Ошол жака кошула турган жол экен эле да. Булар келип туруп эле, ушундай келип туруп эле могул жерден ушул үйгө такалып калыптыр. Булар ушул ички көчөнүн жолун дагы тосуп алган деп атышат. Мына эми ген план боюнча ошондой эле дейт. Буну дагы текшериш керек экен. Эмне себептен бул жолду тосуп, үй куруп алат. Буга болот. Бул жактагылар мыйзамды сыйлап, өзүнүн жолго чыкпай, ген пландан чыкпай үйлөрүн курушкан, заборлор тосушкан бул жактан. Бул келип эле мага мыйзамдын кереги жок дегенби, мынтип туруп эле өзүнчө үйдү салып салыптыр, жолду жаап туруп эле. Эми бул жерде макул жолду тосуп өтө албай калды дегенде, эми бул жолду ген план түзгөндө да жөнөкөй түзбөйт да, коопсуздук жактарын карап түзөт. Эгер бир өрт кырсыгы каттала турган болсо, могул жака кантип барат? Могул үйлөргө аркы жактарга. Ошол жагын караш керек да. Унаа келип туруп эле могул жерге такалабы, жолду тосуп алып. Могу үйдүн ичинде жашагандар могу тарабынан өрт чыгып атса, мисалы, кантип кирет? Өрт өчүрүүчүлөр кантип жетет, тиги мына үстүндө өрт болуп атса?